Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, палвандар, чабандоздар, амансыздарбы? Бүгүн 28 март 2022 жыл биз Кара Суу районунан сиздерге салам айтабыз. Ош аэропорттун жанында болуп калат экен. Кара Суу району Мөнөк айылынан салам айтабыз. Жакшы саяпкерлер тайларды, өспүрүм тайларды сатууга чыгарат экен. Ушулар тууралуу сиздерге маалымат беребиз, бөлүшүп өтөбүз. Байкаңыздар, экранга назар салыңыздар, каналдан алыстабаңыздар. Жакса ээси менен байланышып алып каласыздар. Мынакей жерде качканы Жеңиш ака алып чыкты. Ассаламу алейкум Жеңиш ака, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы өзүңүз, иштериңиз жакшыбы? Тайлар сатылат экен да жаныбар. Тайлар бар эле. Канчата чыгат бул чыгарылышта? 3 тай. 3 тай чыгарасыз. Эми өзүңүз маалымат бересиз, мына тайга барайлычы. Буну көрсөк, мына көкрөктөр жоон жолпусунан келген демек экен, тай. Жашы кандай болуп калат мунун? Жашы мына уже полторашка 2ге чыгат да. 2ге чыгабы? Тишини ачып көрсөтүп койбойсузбу мындай? Тишинен баштабайлыбы? Биринчи мына полторашка экен анда. Мына тишини. Bu жоон нерсе экен, кайсы жактан келген? Порода. Ростовтон келди. Ростовтон алып келиндиби? Ростовтон келген. Бою канча чыгып калат эми? Бою 1.60 да. 1.60 плюс бар. Жеп ичиши, колго жооштугу. Колго жоош элеби? Жоош, өтө жоош. Азабы? Азо, Минилип үйрөтүлө элек. Жок, минги кылбадык, бирок. Футу колу, ден соолугу таза. Келгенден бери багып койдук, шойдук. Бул жем жеп эле үйдө эле багылып эле турат экен да азыр, Салынбайт. Бир кол эле карабыз, кургак чөптө. Эми үйдөн чыгарбайт экенсиз, мындайча айтканда короодо эле турат. Короодо эле турган, Сизге качан келип калды эле бул? Мага келген ноябрдын аягында келишкен. Ноябрдын аягында келгенби? Эми кайсыл айларга 2ге чыгат деп берген сизге? Пашты жаз алдына чыкты да пашты 2. Пашты 2 деп кой берели, кунан деп кой берели, а? Мына кунанды эми байкаңыздар, жакса ээси менен байланышып алып каласыздар. Эми дене мүчөлөрүн дагы мындай жакындан алып, мына тумшугуну, кабагыны көрүңүздөр тайдын. Бирок үйрөтүп тарбияны берсе боло турган болуп калыптыр, бою. Боло турган эмеси бар да. Бурчу, нарака. Бастырчы ошондой буруп туруп. Мына чаттарын байкаңыздар. Кайтара берем. Соруларын көрүңүздөр, жакса ээси менен байланышасыздар. Эми биринчи номерде ушул кунан болду. Мындан башка 2 өспүрүм бар дагы. Бунун эми баасына токтололучу. Баасын канча дейсиз? Баасын 220 миң сом. 220 миң сом. Эми мени көпчүлүгү бизди бир эле Кыргызстан көрбөйт экен. Сомду түшүнбөгөн биздин коңшу мамлекеттерден дагы көрөт экен. Өзүм долларга айтып өтсөм, $2400 тегереги болуп калат экен да азыркы курска эсептегенде. Мына биринчи номерде ушул кунан болду. 2 жаш. Сиздерден лайк болсун, Ош Кабардан жаңы чыгарылыштар болсун. Ушундай өспүрүм тайларды издегендер ээси менен байланышып алып калыңыздар. Эми дагы эскерте кетебиз. Бул сизге дыйканчылыкпы, кандай эми? Дыйканчылыгы? Дыйканчылык эле. Таштап койгон субагында эми сатып атасыз. Буну алып кире бересиң экем. Эми экинчи номерди алып чыкчы, кандай өспүрүм алып чыгат экенсиң экинчи номерге. Эми экинчи номерге байкаңыздар, муну назар салыңыздар. Экинчи номерде бул тай чыкты. Эми ушул тай тууралуу дагы маалымат алабыз, бөлүшүп өтөбүз. Жеңиш акадан сурайбыз, суроолорду беребиз. Бунун жашы кандай болуп калды эми? Февралда 1 жаш болду. Азыр 1 жаштан өттү да. 1 жаштан эми өттүбү болгону? Тишини көрсөтүңчү онда мундагы. Тишини көрсөтпөйбү? Тишине элемерак да. Байлап турайын. Аракет кылсак болобу? Мына тишини байкасаңыздар. 1 жаштан өтүптүр. Февралда 1 жаш болду. Февралда 1 жаш болду. Февралда 1 жаш болуптур. Бул да жоон экен, жаныбар. Мунун бул да азо. Экөө бир келгенби? Экөө бир келген, бир поток. Бир потокпу? Бастырчы мындай бастар. Бунун бою баягы караганда эме экен, Чаканындай эме экен. Чагыраак экен.
Бұл породасын мұны точно білбейсіз, Россиядан келген деп. Мына. Көріңіздер тайларды, қайсынысы жақса аласыздар. Бұның жеп іші қандай? Ап кіре береді. Ылғабайды. Любой нәрсені. Бұл метрленмеді еш? Жоқ, метрге салбадық жоқ. Метрлебепсіз дағы, үйретпепсіз дағы. Бағылы өле тұрады екен, да? Бағылы өле тұрып тұр. Мойындарын байқаңыздар, дене мүшелерінің көкіректеріні, қашқасыны өзіне жарашқан. Ошондо 4 тияғындағы тұра мұның. 3 деген, 3 тияғындағы екен. Bir алдыңғы сол тияғы. Odaya mı ne? Bardığında ile bardağı yol tattım ama. İçine bir yanda var iken içinde. Sonunda da. Yemi bunun bağısın kança dey sonunda? 160 bin som. 160 bin som. 160 bin som eken Mutaydın bağısı. Ekinci nomerdeki Kaşkanın bağısı 160 bin som eken tuğanlar. Görüңүздөр, же biz айтқандар еке келіп ордунда көрсөңүздөр да болот, же ээси менен байланышасыздар, акырында телефон номерин калтырып өтөбүз. Сиздерден лайк, өспүрүм издегендер колдон чыгарбай алып калыңыздар туугандар. Мына 3-чү номерде экен бул. Мына 5 кашка чыкты го жаныбар. Бул кулун окшойт, а? Бул кулун экен эке. Көрүңүздөр кулунду. Бул да келген же? Жок, бул эменики, Бишкек. Бишкектен келгенби? Англичан деп, атасы англичан бекен мунун? Англичан апасы Карабай. Бизге Бишкектен келди. Мунун ден соолугу кандай экен эми? Жеп ичтери. Иштери жакшы, бирок жем-сем эч кандай жейилек. Жем-пем жейлек жөн чөп деле турабы? Ана мингеге кичине үйрөтүп коюшту балдар. Не, буну үйрөтүп коюшту? Эмеси жоош экен. Кичине Жаш балдар мени утабы кичине. 2-2 класста окуган бала. Эми кичине көндүрүп койду. Кызыккан бала бар эле кош. Бул жоош экен, анда жаш балдар мени кичине үйрөтүп эме кылып койсо. Тишини көрбөйлү анда кулун болсо. Бул качан 1 жашка толот ошондой эми? Юм аратта. Тиштерин ачып көрсөтүп койгон жакшы да, мындай көрүүчүлөрүбүзгө дагы. Тиштерин байкаңыздар, кулун. Эми эсеби 1 жаш деп койсогон болот, эми мына тиштерин карап туруп. Бастырчы кичине бастыктарына көрбөйлүбү? Кулун издегендер 3-чү номерде ушул 5 кашка кулун чыкты. Баасын канча дейсиз кулундун? Баасын 110 миң сом. 110 миң сом. Кеми болот? Кеми болот, ооба. Кеми болот экен мынакей. Ээсинин өзүнөн маалымат аласыздар эми. Мынакей көрдүңүздөр, сиздерге маалыматты берип өттүк. Эми ээси менен байланышасыздар, жаккан болсо сизде көөгөн, биякта байланып турат. Эми номериңизди айтсаңыз көрүүчүлөрүбүзгө, кандай номер менен байланышат, анан WhatsApp иштетесизби, эмеңиз барбы, Telegramыңыз барбы? 0552 Плюс 996 552 менен 62 10 номер менен байланыша бересиздер. Лайк басып коюңуздар. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Буларыңыз сатылбайбы? Буларды баасы келсе сатылып берет. Булар эми азыр өзүбүздүн үйдө турган эмелер. Үйдө Ошка номер булар коюп берсең болот. Баасы келсе сатылып берет. Сатылбаган нерсе жок. Ооба, сатылып берет. Мынакей ээси менен байланышыңыздар кайсы бири жаккан болсо, байланышып алып калыңыздар. Саламатта калыңыздар.